Мәселеге мен мындай терс элем убагында. Кийин 2006-жылы мына биздин Ош мамлекеттик университетинин алдында Навай мектеби болгон. Ошол немец тилин уклон боюнча окутуп, 3 кызыбыз немеден Германиядан бюджеттик орунга грант утуп алганда. Утуп алганда биз аябай сүйүнүп аны жөнөтүп, анан кыздарыбыз келип калды кийин. Ne desek biz 11. klasta albayt eкен, 12 жылдык билим болбосо болбойт деп кайтып келгенде. Ошондон кийин мен ойлонуп отуруп ана бир макала жазгам. 12 жылда өтсөк болбойбу, эмнеге болбойт? Мүмкүн шаарда бир мектепте өткөрүп туруп ошол сыртка окуйм дегендер үчүн бир кандайдыр шарт түзүп берсек деп туруп мен ошондо кичине эме бурулду эле да, мындай оюм оң жака. Мен несине неме тотум, бүтүп кетип атканда биздин окуучулар мына бир кесип алып кетет деген мага аябай жагып атат да. Сайыз убагында илгери бизде УПК деген болот эле. Мисалы ошо 3-күнү бир апарып бизди окутуп машинага кыздарыбыз ошо бир швея санитар кыз болчу эле да, бир документ берчү эле. Мүмкүн ушундай болуп үйрөтүп кетсе азыр мен өтө неме. Бүткөндөн кийин биздики азыр 11 классы бүтүп, жогорку окуу жайына оюртуп өтпөй калса көчөдө калып калып ич беле. Ошондуктан мектепте бир кесипти алып чыгып сразу эле иштеп кете турган болсо, мүмкүн өзүбүздө же сыртта мен аябай кубанат элем. Аны үчүн эмне кылыш керек? Мен оюмча мына министр айтып атат, профтех училищалар жардам берет анда. Ошол мисалы директорлор менен сүйлөшкөндө айтып атты, кийин бизге ошолор жардам берип, кандайдыр бир күн алып кетмек, 16-12 училищалар алып туруп, ошол күнү ошолор өзүнүн адистиги боюнча бизге жакшы окутуп кетсе, кесиптик билимди берсе жакшы, бизге аябай мыкты болот эле. Бул жагын биз өзүбүз баягы окутуп жүргөн, сабактар окутуп жүргөн программа бизге эч кандай кыйынчылык жок деген ойду айтып атышат. Мен мисалы өзүм лично буга оң көз карайм.